Алтайдан Кыргыз жергесине кайткан Манас баштаган Кыргыздын улуу көчү, улуу баянда айтылган акылмандардын мекенчил тилектери. Мунун баары сахналаштырылып, театрдын артисттери тарабынан эл назарына коюлду. Андан кийин Куттуу эл Ураанын Манас улуттук талас форуму расмий ачылып, улуттун руханий, адеп ахлактык даражасын көтөрүүгө багытталган мамлекет башчысынын жарлыктарынын маани мазмуну айтылды. Куттуу эл Ураанын Манас улуттук талас форуму аркылуу улуттук каада салттарыбызды сактоо жана өнүктүрүү, өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо, заманбап процесстерге активдүү катышуу менен бирге улуттук маданиятты калыптандырууну максат кылуудабыз. Форумдун максаты кыргыз элинин нарк наслинин тарых нускасын калың журтка даңазалоо жана жоопкерчилигин мамлекеттик катчы өз сөзүндө баса белгиледи. Бүгүн глобалдашкан, ааламдашкан, санариптешкен заманда жок болуп кетпей, наркыбыз менен салтыбыз менен нарды минип чалкалап калпакты кийип баралык деген ой тилек менен республикабыздын президенти Садыр Жапаров нарк тууралуу указга кол коюп, ошонун алкагында жумурай журтубуздун булуң бурчунда ушундай улуттук форумдар, ушундай чакырыктар өтүп жатат. Саамалыктын жүрүшүндө Манастан баян айтылды. Көргөндөр көнөрбөс рух мурасыбызга, тарыхыбызга сыймыктанды. Наркыбызды, населебизди тааныткан улут мурас ар дайым жогорку деңгээлде даңазаланып турса дешет мында келгендер. Бул жерде түнү менен Манас айтылды. Мында касиеттүү, мазарлуу жерде Манас айткан өзгөчө бир рахат, кут тартуулайт экен. Элибиздин асманы ачык болуп, ырыскы кут, ырыс кешиктүү болсун. Биздин көк саялында ушундай болуп, Манас ата, Чыңгыз ата, Кочкор ата да мунунтип берилип атканга биз жетине албай жатабыз. Ушинтип кыргыз элибизде жакшылык болсун, тынччылык болсун. Иш чара Кочкор ата жайлоосунда өтүп, кыргыз айылы түптөлүп, ар бир боз үйдө кыргыздын каада салты менен конок алынды. Куттуу эл Ураанын Манас улуттук талас форумуна Казакстандан, Түркиядан коноктор келишкен. Ал эми калың элдин назарына өнөр адамдары таланттарын тартуулап, майрамдык маанай жогорку деңгээлде коштолду. Салих Асариева, Илхан Арстанбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.